Мен bir окуяны айтып берейин бе? Айт. Мына жерге келген кыз келиндердин бардыгына кулагына күмүш сырга. Bir күн эртең менен саат 6-да турсам эле эме аялымдан bir мындай приятный үн чыкты да. Майрамбек деди анан. Мынтип айнекти ачып карасам, эшикте жүрүптүр. Эмне болду десем, балдызың келди, балдызың деп тим эле ырда берейин дейт да. Аялдар билесиздер да, өзүңөр бир туганыңар келгенде ырдайсыңар го. Анан эми уят да, бойго жетип калган балдыз. Анан түшүп барып учурашып, анан үйгө кир деп атабыз. Bir нерсени байкадым, эки жолу. Биринчиси, балдыздын ботинкасын жашнакай кылып, эки жан карап, чаңчуң болсо колу менен чаба коюп, анан үй жакка алып кирип нар карат коет. Анан келип эле анан интернеттен бирдеке чукуп эле бир жаңы тамак жасайлычы бүгүн деп эле анан өзүнчө эле батын албай, батпай эле анан бир жакшы мен көрбөгөн тамактарды жасады. Балдыздын ошо күнү туулган күнү экен, алдагы өтүп кетти. Кыскасы керемет жашоо болду. Bir күнү саат 6-да башкача неприятный үн чыгып атат. Майрамбек! Майрамбек! Эмне болду деп чоочуп айнекти ачып жүрсөм, иниң келбедиби? Иним келсе баянкы балдыз келгенчилап киргизе бербейсиңби? Деп ачуум келди. Коем, буда бир тууганда онан түшсөм бакшы иним өңдөлөттен кетип калыптыр. Аялдар силер оңой эле чүнчүтүп коесуңар деп адамды. Өзгөчө эркектер тараптан келгенде. Келгиле деп тим эле кайнагасы келген жер карап калган экен мынтип. Буттарың арамыш болуп калат. Бардык эле ордундан. Ушинтип анан неме деп атат да, мындай өңү башын бузуп атканда эле тиги иним айтып калды да, "Жеңе, муну каптала келди беле" деп тур бир капты тартканда эле оңолуп кетсе болобу. Кандай жакшысыңарбы? Эми уйкум ачылбады мен. Деп эле анан былтыр айылга барсак бир кошунабыз уюн сата албай жүргөн. Сурап атып ага чейин өтүп кетти. Атыйлар уюн сатып алды, жакшы болгон турбайбы деп тим эле баягы каптын күчүн карап кой. Кирип келатабыз, настроение аябай жакшы. Бир нерсени экинчи жолу байкадым. Кайнысынын ботинкасын үйгө алып кирген жок. Мындай сыртка жашнакай кылып анан жол жакты каратып койду, биякты каратчы. Мына баштан өткөн үчүн күлүп атышат да. Мына отурат, бардыгы отурат. Кирди, бакыш балпаңдап атат. Аябай ыраазы болуп атам. Ушундай жакшы тосуп алды деп мен жанагы ишенип алыптырмын да. Уйкум эми ачылды дегенгечи. Көрсөк кептин баары капта экен. Жаркылдап атат. Улам мындай го Кыргызбеке, өзү бир тууганың келгенде улам аялыңды мынтип карап койсуң да. Анан жаркылдап эле бирдеке кылып атса, тиги кандай Кадыр экен тойлору өттүбү? Сымсырбек эке жакшы жүрөт. Деп эле бир бажаңдап каласың, мынтип карасаң кичине телтип калат го, ошондо өлгөндөрдү сурай баштайсың. Тиги жекшен чоңото өтүп кеткен турбайбы, деп тиякты карайсың, жаркылдаса, тойлорду сурайсың, кабак түз өлгөндөрдү. Ошентип анан убакыт өтүп атат, анан минтип калды. Калыс, мына каптагы нерсеңди алып койбойлубу, жыттанып кетпейби деди эле, кайнысы айтпадыбы? Жеңе, 3 күндөн бери үйдө свет жок болуп, кирлерди жууйм деп алып келгем деди. Десе эле минтип калса болобу? Чайды өзүңөр ичип бергиле. Өмүр ооруган аял эмес. Кетип калды, жыргал болду. Бир тууган келгенде билесиз да кандай жыргал. Чайды чала кыйнатып эле ичип анан пиялаларды эми жууп коеюн, биротола жууп коеюн, сүннөт болот деп анан жууп атсам эле келип калды. Анан кайныңдын туулган күнү экен десем минтет. Биягың басып алыптыр. По-моему, бул барганда күзгүгө каранганда. Анан күзгүдөн сол жагы болуп көрүнгөн, анан кылый түштү да анан биягың кармап алыптыр. Кайның туулган күнү экен десем, силер шариятта туулган күндү харам дейсиңер го деди. Сен мунун жагыңды басып кетпедиң беле? Мынга эмне болду десем, мен кара судан экен унутуп калдыңбы? Дейт. Жок, унуткан жокмун. Бизде оорлор айланып ооруйт да десе болобу. Мына өтүп калган экен. Анан эми урматтуу бүгүнкү концерттин көрөрмандары. Келиниңизди кеп кылмыш болуп келгендерге, кыз келиндерге өзүң жакты, кайын журт жакты тең кара деген гана кулакка илинген күмүш сырга болду. Байрамбек Осмонов. Рахмат.